Саламатсыздарбы. Бүгін біз конокко белгілі тарихчы, коомдук ишмер Гыламидин Абдрахмановду чакырдык. Бұл киши Ош администрациясында иштеген, Баткен акимиятында иштеген, өзү ошол жактагы мындай көрүнүктүү адамдардан. Саламатсызбы? Бизге конокко келгениңиз үчүн рахмат. Чакырганыбызга жооп берип. Мына мындай китеп биздин колго тийип калды. Манасты ким курган деп. Юсуп Айдартеги деген жигит жазган экен. Сиз жөнүндө экен. Ой. Манасты кантип курдуңуз Баткенде? Манасты албетте мен курган жокмун өзүм. Элдин жардамы менен курдук. Бул жакта биздин өзүбүздөн ушул Манастын автору Тургунбай Садыков агабыз өзү башынан аягына чейин көзөмөлдөп турду. Колунан келген жардамы өзүн балдарын жиберип дегендей. Ошондой жолдор менен курдук. Анан материалдар, жергиликтүү материалдарды табыш, аны уюштуруш, аны куруучуларды табыш, жалдаш, тигилерди кылыш. Анан эң жаманы ушул балдардын тамак ашыгы болду. Строй материалдан да оор нерсе ошол болду. Мына ошолорду дагы чечип жүрүп, бардыгы бирип 4 жылдын жүзүндө куруп бүтүрдүк. Кайсы жерге коюлду бул? Бул Баткенден тиги Өзбекстан менен Тажикстанга болгон ача турган жер бар. Мына ошол жерге мындай кичине дөбөчөнүн башына курулган да. Чоңдугу кандай? Чоңдугу чоң, мунун өзүнүн чоңдугу, же тиги дөңдүн чоңдугу. Бул өзү тиги азыр биздин филармониянын маңдайындагы Манастын өзү. Ошондой. Ошондой өзүндөй. Бул жерге мынтип жазыптыр. Кыргыз журтчулугунун ырыскысына ушундай инсандар арбын болсо экен деген тилек максат менен жазылды дейт. Ой, рахмат. Элге жагып атам? Эми бул бирөөлөрдүн көз карашы. Китептерди мен өзүм дагы тааныштым, рахматымды айттым. Бул бир китепче 3-4 жол чыгып кетти окшойт. Элдин арасында. Анан негизинен биздин эми турпатыбыз бүтүн эмебиз, дүйнөбүз тарыхиликтөө. Элибиз эмне болгон, жерибиз эмне болгон, элибиз кантип жаралды, анын урпактары кимдер деген маселе менен көп алектенем мен. Ошондой мен атамдын өзүнүн кичинесинен берген таасиринен улам болсо керек. Экинчи, ушул тарыхка байланыштуу, тарых деген нерсе, тарыхты сактап калыш үчүн аны бир гана музей сактап калат экен да. Ошон үчүн мен бардык өмүрүмдү ошо кайсы жерде болсо музей куруу боюнча, музейди уюштуруу боюнча келе жатам да. Бирок маселе чыгып атат. Силердин жана Баткенде да музей кургансыздар, туурабы? Маданият борборун. Эмне чатак чыкты ал музейде? Баткендин борборунда ошол дворец культура деген бар, анын артында гостиница бар, ошолордо 12 объектинен турган объектини курдук. Андан башка 3 жолу симпозиум өтүрүп, таш скульптураларды орноттук райондун борборунда. Азыркы шаардын бир аз көркүн берип турган. Андан башка ошол дворец культуранын оң капталында, обл администрациянын сол жак капталында 2 этаждуу тарых музейини куруу боюнча имаратын бүтүргөнбүз. Акаевдин тушунда баягы Майрам эжебиздин Мээрим деген фонду бар эмес беле? Ошол областтык Мээрим фондуга деп туруп алган, ошол бойдон турат. Жөнүлө алып алды. Ошол балдар турат, алып койгон, ошол бойдон турат. Берки имараттарыбызды дагы башка област болгондугу үчүн де башка организацияларга берип салган, ошол бойдон алда калып калды бардыгы. Анан жакшырдыбы алгандан кийин? Ошол бойдон эле турат да имараттар. Маданият бөлүмүнө курулган имараттардын бири да маданиятка кызмат кылбай атпайбы? Эң жаман жери. Андан башка ошол жерде Уркуянын киносун көргөндүрсүңөр. Уркуяны Поклонись огню деген, андан кийин Последен басмачей деген, анан кийин Долина предков деген кинолор тартылганда, андан башка современный дагы бир 2 кино тартылды. Бул жер чындап эле бул жердин баалуулугу ошол жердин тоо таштары рельефи. Андан башка ошол жерде Акташ ата, Караташ ата деген дагы чакмак таш, ганг таш деген ушул интересный таштар бар да. Мына ошол Акташ дегенди Акташ ата деп коет. Бул өзү биздин байыркы Енисейдеги
же Алтайдагы таш сүрөттөр менен үндөшүп турат да. Ошондой эле ушундай сүрөттөр биздин баягы Тогуз Тородогу, андан башка тиги Таластагы таш сүрөттөр менен окшошуп турат. Башкача айтканда бул таш сүрөттөрдүн негизине биз негизи ушу тарыхчылар ошол сүрөттөрдү биз кыргыздардын таш паспорту деп айтылганбыз да. Себеби азыркы күнгө чейин Тажикстандын ичинде сепаратисттер бар өзүнчө. Кыргыздардын жерлери, азыр Баткендеги жерлер бүтүн бардыгы бул тажиктердин жерлери. Биринчи Баткен деген аталыш тажикче, Раут-Гавут, Рават, Ташкалаң да ошогон жерлердин бүтүн бардыгы тажикче аталып жатпайбы, ошондуктан бул жерлер тажиктердин жерлери болчу деп ушул күнгө чейин чек арадагы жаңжалдар мына ушул идеологияга таянып алып туруп жаңжалдар чыгып турат. Бир нерсе десе эле биздин жерибизде силер отурасыңар дейт, тескерисинен. Силер келгенсиңер деп. Ооба, бизде. Анан ушундай кылып биздин областтык чоңдордо мезгилинде ушул Хажентте болгон жыйында, отурушта ошол тажиктердин бир конок кылып аткан жигит айтып коет да, кыргыздардын биздин ал жерде милиция, прокуратура, тиги юстиция барышкан бардыгы. Барып эки тараптар келишим сүйлөшүп бүтүп, анан чоң залда конок кылып тамак берип атканда айтат да, кыргыздар силер Алтайдан келгениңер туурабы десе, ооба туура дейт. Десе анан тиги айтып атпайбы калган тажиктер туугандарына. Мына көрдүңөрбү дейт. Өздөрү Алтайдан келгенбиз деп айтып атат. А тигилерде биздин тажиктер турган деп. Бул коркунучтуу баян. Мына ошондо мен тажиктер баяны деген, тажик өзү кайдан пайда болду деген мен чоң илимий материал даярдаганмын. Ал материал ушу Баткен таңынан баштап, андан кийин өзүнчө илимий булактардан чыгып кетти. Мына ушуга окшогондордун аркасынан анан кийин баягы жерде таш сүрөттөрдү биз кыргыздын таш паспорту турат деп туруп анан музейди уюштурдук анан. Таш паспорт. Биринчи ошол музейдин уюштурушуна биринчи себепкер биздин атактуу кинорежиссер Төлөм Шөкеев себепчи болду. Ошол СКга маселе коюп, өкмөткө маселе коюп, ушул музейди уюштуруу боюнча. Анан ошол жерден 4 жолу жергиликтүү райисполкомдун чечими чыгып, карталары чыгып дегенде момундай. Анан андан кийин ушул музейди боюнча жанагы биздин тажиктер менен тартышып атканыбызда биз Баткендин территориясындагы Баткен аталыштар бул тажикчин аталыштар, тажиктер жашаган эмес, ошолорду ошол арабтар жасаган. Ошол арабтар келгенде жергиликтүү эл менен ушул жердеги неменен алар Харасандык деп коетур, Фарсы элдерине арабтар алып келет. Ушулар аркылуу динге киргизеби деп. Ошолдуктан жергиликтүү аялдар менен ошол жактан Харасандык адамдар менен ортосундагы ушуларды алып берип, ар бир адамга 2-ден 3-төн аял алып берип, ошонун ортосунда жаңы этнос пайда болот, тажик деген. Бул тажиктердин өздөрүнүн булактарында жазылып, илимий булактарында жазылып калган да. Анан биз ошолорду бардыгын көрсөтүп, тажиктердин өздөрү жазган илимдерин өздөрүнө көрсөтүп туруп, анан биз Тажиктер баян деген китеп жазып чыкканмын. Башкача айтканда, ошон үчүн баягы жердеги биздин баягы немелерибизди, бабаларды Согду эли деп коет. Ушул Согду эли, Таз эли, Сыр эли, Мух эли деген 4 элди биздин Советтер Союзунда, мына российский эмеден тарыхтарда ушул 4 элди эч жерде тарыхта көрсөтпөй койду. Ошондуктан биздин тарых окумуштуулары мына ушул 4 эл жөнүндө жакшы билишпейт. А Согду элине болсо, тажиктер биздин энелерибиз десе, өзбектер Согдулар бизбиз деп жүрөт. А биз ошондуктан мына ушул жерде Согду деген маселеде мына ушул тажиктер Согду эненин балдарыбыз дейт. Өздөрү Харасандык болуп атпайбы аталары, Фарсы. Энелери биз Согду болгондуктан биз Согду оналарыбыз дейт. Согду ана, Сагдиана деген сөз ошондон келип чыгат. Ошон үчүн ушул күнгө чейин бизди башкача айтканда жергиликтүү кыргыздарды жанагы тажик этносундагылар бизди тага деп сүйлөйт. Тага деп. Обращение тога деп сүйлөйт. Тага деген эмне? Энесинин бир туугандары. Түшүнүктүү да эми. Экинчиден булардын арасында кийин өзбектердин арасында жайылып кетти. Анаватан деген сөз бар. Анаватан. Эне мекен деген сөз. Биз түрк элдери атаватан дейбиз го. Анаватан дегени өздөн өзү булардын Согду энелеринин мекени турбайбы. Энемдин мекени деп ошонон калганда. Согду онанын мекени деп. Согдулар кимдер? Согдулар биздин бабалар болуп атпайбы. Мына ошондуктан биз айтып атабыз да, айланайын туугандар, жөн эле жашайлы.
Мына жерде биздин паспорттарыбыз турат, таш паспорттарыбыз. Силер тажик деген этнос пайда болгонго чейин эле бул сүрөттөр турат ушул жерде, сакталып калган. Биздин байыркы бабалардын мына сүрөттөрү турат. Кантип жашашкан, мына образы жашаткан, ошол жердегилер турат, таштардын сүрөттөрү башкалары деп. Биз ошолорго жооп берип, тажик этносун пайда болушун тажиктер баяны жөнүндө деп, тажиктер баяны деп китеп чыгарганбы. Неме чыкты ушундай брошюрада. Ошол алгачкы жолу Баткен таңы деген эмеге гезитке чыкканда, гезиттин подшипкаларынан бүтүн бардыгы ошол границада жашаган кыргыз туугандарыбыз алып кетип калышты. Потому что көрүш керек да. Дух пайда болду. Тажиктер ошондо, ошолорго тажиктер кеткенден кийин ошондо тажиктер бир жолу өчтү. Азыр эми кайрадан акырын баягы күч кетип калды. Эстен чыкты, баягы окугандар эстен чыкты, же өлдү, кетти деген. Азыр кайрадан уже дагы баягы эмеден кыргыздардын булар жери тажиктин жери деп. А биз айтып атабыз, жок, тажиктин жери, тажик жашаган да эмес, тажик койгон да эмес. Муну фарсы койгон. Неме арабтар койгон. Арабтар ушул жерде жүрдү. Баткен деген аталыш кайдан келди? Самаркандек деген аталыш кайдан келди? Намазгөй деген аталыштар кайдан келди? Мына ушулардын ар биринин аталышы кимдер кантип койгондугу жөнүндө баягы арабтардын өздөрүнүн ошол арабтарды кожолор деп коет. Кожолор деп. Мына ушул кожолордун абдан чоң аалымдары, илимдүүлөрүнө эшандар деп коет. Алар өздөрү саидтер дейт. Саид деген мааниси биз пайгамбарыбыздын тикелей урпактары деген сөз. Мына ошон үчүн Сауд Арабиясы деп атпайбы? Сауд Арабиясы деген пайгамбардын тикелей урпактары деген сөз. Сауд Арабиясы. Бизде Саид деп коет. Мына ушул саидтердин өздөрүнүн баягыдай санжыра китептеринде ошолордун бабасы Амир Тимурдун тышында Самаркандтан отуруп, анан кийин ошол жактан бул жакка кайра өзүнүн ушул жактан барган Чаркок деген жерден. Анан кайра келип, ушул элди даватка киргизели деп, исламга киргизели деп алгачкы жолу Баткен эмесинде келип, намазгөй деген жерине келип, бир жалгыз чоң чынардын үстүндө туруп, элди чакырып, ошол жерде намазга үйрөтүп, алгачкы жолу исламды тарката баштайт да. Мына ошондо ушул жер Боткон деп айтат. Боткон деген сөз баягы биз айткан жанга жагымдуу жел деген сөз. Керимсел деп коебуз кыргыздар. Сону баягы чекеңди жылдыраткан сонун желди ошону бот дейт. А биздикилер анан түшүнбөгөн азаматтарыбыз бот деген бул шамал дейт. Түшүндүрө албайт да тажикче менен болсо бул эмнеси? Ветер деп коет, анан бүттү. Анан монда мынтип жана мен айткандай желпиген жел деп айтпай, ветер деп коет. Анан бул шамал турбайбы? Анан Баткен шамалды кен турбайбы деп. Мына ушундайча болуп, тескери туура эмес жору пайда болуп, Баткен деген башкача айтканда жана жанга жагымдуу керимсел абанын кени деген сөз. Бизде кичине рекламага 2-3 мүнөткө токтой турсаңар деп атышат. Биз кайра эфирге чыгып атабыз. А музейди ошондой куруп, ушунун баарын таш жанагы паспортторду чогулткан экенсиңер. А эмне үчүн маселе чыгып атат? Маселе мындай болду. Бизге биринчи чоң картасы менен берген. Мен ал ошол мезгилдерде маданият бөлүмүнүн башчысы болуп иштечүмүн да. Акиматта. Маданият бөлүмүндө акимат деп айтылбайт эле да. Мурда райондук эл депутаттарынын ошонун администрацияда деген жок, райисполком деп айтышы да. Райисполкомдун маданият бөлүмү, элге бирим бөлүмү, ички иштер бөлүмү, саламаттык сактоо бөлүмдөрү бар. Ошонун биз маданият бөлүмүндө мен 10 жыл иштеп калдым. Мына ошондо картасыга чейин түзүп, баардыгын жасап, моментип беришкен да. Момундай токтомдорун чыгарып дегендей. Андан мен ал жактан кеткенден кийин кайрадан менин артынан түшүп атат. Силер Абдурахмановго шуну сен түз деген экен деп жан келген бийликтер. Мен ал жактан кетсем да кутула албай атпайм. Кутулуп аткандан кийин анан сен ушул жерде туулган турбайсыңбы? Өзүң ушуну жасабайсыңбы? Анан ошол бизде азыркы жогорку кеңеште депутат болуп отурган Гайыпкулов деген жигит бар. Искендер. Азыркы күндө депутат бар, Искендер Гайыпкулов. Мына ушул киши аким болуп турганда мага ушул жерге токтом чыгарат кайрадан. Жанагы чоң картанын ичинде
официальный ушуну ишке киргизүү боюнча жардам көмөкчү катары токтом чыгарат. Токтом чыгарганда ошонун баардыгын картаны кайта тартканда архитектура бир күн ичинде аласың деп мени кыйнайт. Анан мен тамашалап атпайм, баягынчалык эле качып кетип аткан жок го. Ошентип ошол Гайыпкуловдун көрсөтмөсү менен биз ал жерде түшүнбөптүрбүз дагы биз жашаганды. Ал киши абдан чоң азамат жигит эле. Момундайча кылып музейлер боюнча кантип корголот, анан протоколуну кантип түзүш керек, анан уставын кантип түзүш керек, ушулардын бүтүн бардыгын өзү көрсөтүп, өзү балдарын жардам берип, түздүрүп, ошол жерде юстициядан күбөлүгүн алдырып, регистрация кылдырып, анан ушул боюнча токтомун чыгарып, тиги бул 2001-жылы болуп атпайбы токтом. Гайыпкуловдун чыгарган токтомуна. 2001-жылы 23 апрель. Токтом чыгарып ошонун негизинде госактыны бер десе, госактысы мен мага жок дегенде 6 ай керек дейт. 6 ай керек болсо мен айттым, анчалык эле шашылбасаңар, ушун айдоо жерин эле берип койгула, дагы бирөө талашып жүрбөсүн. Айдоо жерин кылып туруп, өзүнүн 2 гектар жерине биз ошол музейдин айланасында баягы жапай болуп аткан жерлерди 3 жерден дагы өздөштүргөнбүз, 6 гектар. Ошол менен 8 гектар кылып туруп, биз өзүбүз өздөштүргөн жерди музейдин жери кылып туруп, анан госакт алганбыз. Анан эмне үчүн маселе чыгып атат? Маселе чыгып атканы баягы өзүңөр билесиңер, ошто 2 жолу чоң жаңжал чыгып кетпедиби? Ачык эле кыргыз элине мен айтып коюшум керек. Кыргыз эли ынтымак болуш керек, түндүк түштүк болуп бөлүнбөстөн. Мына ушул түндүк түштүк кылып бөлүүдө ошто өзүнчө сепаратисттер чыгат. Адыр бирөө өлүп калды жакында, Кадыржан Батыров дегени. Алишер Сабиров, Давран Сабиров, Салахиддинов, Каты Чахан дагы бир 3-4 бар. Булар ар бири өзүнчө чоң аракеттер менен жүрүшкөн. Ош түндүк менен түштүктү кагыштырып, түштүктү өзүнчө бөлүп автономия кылуу дегенде булардын программасында бар болчу да. Мени ошол жөнү ошону ачып чыгасың деп мени ошко алып кетип калбайбы? Мен ага чейин жерди, жанагы музейдин жерини 4 адамга арендага берип, ар биринен арендасы алгачкы жолу түшө баштаган, аренда келишимдери бар. Анан мен тияка кеткенден кийин булардын инициативасы менен болобу, же шаардын мэринин инициативасы менен болобу, Сейтказиев деген ушул музейдин жерини көп жылдык арендага берип жиберген да. Башка бирөөгө? Башка бирөө эмес, ошол жерде мен түзгөн аренданын атасыга. Кызыкча жери да, фамилияны өзгөртүшкөн. 1,5 жарымын мен түзгөн адамдын өзүнө түзгөн. Мына ушинтип баягы мен келсем, баягы жердеги жерлерди адамдар үй салып алыптыр, айдоо жерге, музейдин жерине. Мен ошол жактан келгенде 4,5 жыл күнү-түнү иштедим. Ушул сепаратизмди ачуу боюнча абдан катуу иштедик. Ошол жакта жүрүп мен оорудум. Сахар менен ооруп калдым, күнү-түнү чуркап жүрүп. Ушун мени көрүп аткан адамдар болсо, ошол жактагы СМБнын балдары көрүп аткан болсо, байкуш кыламка кандай дагы эле эсен амансызбы деп айтаар эми, көрүп калган болсо. Ушинтип ушул жердеги жанагы Кыргызстанды жок кылуу боюнча аракеттенип жүргөн адамдар булар. Не только эмес, өзбектөрдүн баардыгын көтөрүп, ушулар түштүктү бөлүп туруп эле, анан Өзбекстан границасын ачып жибермек. Өзбекстан менен таптан сонун бизге көмөк көрсөтүп, жашоодо турмушту оңдомок. Анан кийин референдум жүргүзгөндө анан түштүктөгүлөр негизги масса 50%ке жакын өзбектөр болуп атпайбы? Кичине эле бир аз эле кичине кыргыздар кошулса эле биздин түштүк толугу менен эмеге өтүп кетиш керек. Алмаклар кетпедиби, алар бүттү да. Жоголду. Эмне үчүн маселе чыгып атат азыр музей боюнча? Эми кызыкча жери, мен келсем бул жерде үй салып атканда дагы бир адам менин үстүмөн арыз жазып атат. Абдрахманов дейт, музейдин жерлерини өзүнүн туугандарына бөлүп берип койду дейт. Анан арыз жазгандан кийин текшерүү жүрөт. Эми текшерүүдө райондук прокуратуранын эң жаман больной вопросу, мына ушул жерде сен үстүңөн арыз жазды деп мени чакырып алып туруп музейди ким жазды болсо кол койдуруш керек болчу. Биринчи, удемление коюш керек эле да маган, бирөө сен үстүң. Экинчиден, сен ушул жерде, ушул музейди сен берип жүгөрсүң деп жазып атат. Ушул сен бердиңби, бербедиңби? Сураш керек болчу да. Ушул күнгө чейин, азыркы күнгө чейин менин монол документтерим. Райондук прокуратуранын кызматкерлери тарабынан көрүлө элек азыр, апрель айында башталган. Эмне үчүн? Себеби кызык болуп атканы жанагы шаардын
мэри бар эмес беле? Эмени токтом, фальшивый токтом берип койгон. Ошол токтомду, ошол кишини сактап калыш үчүн ортодо эмне жүргөн райондук прокуратура ошол адамды жаап жашырыш үчүн музейдин документтерин жокко чыгарышка аракет кылып атпайбы? Маселе эмне үчүн мындайча? Өздөрү райондук прокуратурада иштегендер. Райондук прокуратура өзү тиги кылмышты жашырып атышат атайлап. Азыр эми жаңы жанагы Мамажакып деген областтын прокурору өлбөдү. Абдан чугулгандуу маселе болду. Мына ушул чугулгандуу маселеде жаңы состав барды. Райондук прокуратуранын башына, областтык прокуратуранын башына. Мен ушулар келгенче Мамажакыпка 8 жолу арыз жазып турмун, кайрылып турмун музейдин атынан. 8 жолу. 8 жолунун бирөө дагы Мамажакыптын колуна тийбептир. Эмне үчүн? Себеби ошол жердеги баягы райондук прокуратура жана кылмышты жашырып атат. Ошонун жердеши зам прокурор эмеде отуруп атат, областный прокуратурада. Жанагы мурдагы кимден? Прокурордун, областный прокурордун замы, областный прокурордун замы тиги райондук прокурор менен экөө жердеш болуп атат. Ошондуктан ошончолук күчтүүбү жердешчилик? Абдан күчтүү. Абдан күчтүү. Анан ошонун аркасынан кат келип түшкөндө эле катты акырын өзү алат. Кайра эле райондук прокуратурага жөнөтүп эле чертовой колесаны ойнотуп отура берген да. Анан жаңы прокурор келип жакшы жигит экен. Орозбек деген жигит экен. Мен кирип алып туруп ситуацияны айтсам, бир ишенип, бир ишенбей, не может быть дегенге окшоганга чейин барды. Мен сизди беттештирейинчи. Сонун болот дедим беттештирсең. Мен сага ар бир токтомду, мен сага жиберилген каттар боюнча ар бирине коротко эмне максат менен жазылган, эмнени суранганбыз, мен алып келип берейин деп анан кийин алып келип бердим. Азыр комиссия түзүп атышкан. Бирок эң жаман коркунучтуу жери мен бая сотко барып, бизди сотко берет да ушул жерде Абдрахманов жанагы музей дегенди өзүнө кириш кылып алып туруп туугандарына жерди берди деп коюп атпайбы? Анан мен айтып атам. Мен берип жүгөрсөм, менин колума кишени салып камап койбойсуңар. Причем бул жерде музей? Музей бечара эмне зыян кылды силерге? Зыян кылган мен болсом, мени күнөөлөгүлө да. Причем тут музей? А музейди такыр жок кылабыз деп атабы? Бул токтомду чыгаргандан кийин автоматически кетип атпайбы бардык нерсе? Музейдин баягы жерден мына госакты менен жанагы райондун мамлекеттик администрациянын токтомун жокко чыгарыш боюнча маселе козгоп атышат азыр булар. Ошондо музейдин жерин алып коет, и музей жок болот. Жок болот өзүнөн өзү. Мына ушунун үстүндө азыр эмеден райондук прокуратуранын аракети ушундай болуп атат. Бул барып туруп райондук сотко берет бизде. Ушундайча болуп туруп, муну маселени караш үчүн срок давности бар экен, ушуну жайына коюп бергиле деп. Анан мени чакырды, барып анан сотко айттым мен. Айланайын Тайыр деген жигит бекен аты ушундай болсо керек. Айланайын иним. Бул мына прокурор айымды мен сенин алдыңда көрүп отурам. Бул мени чакырып, мына сенин үстүңөн арыз чыкты, бул документтерин кана деп текшерген жок эле. Фальшивый документтер көтөрүп келиптир. Мен документтерим бар өзүнчө. Десем, прокурор айым айтып атат, булардын документи какой-то непонятный дейт. Анан мен айттым, мына көрдүңбү? Документтери да непонятный деп өзү айтып атат. Анан сот мени карап, биликтеген эмес. Өзү айтып атат, непонятно деп. Өзү түшүнбөгөндөн кийин кантип берет? Анан бизди макул биз чечим чыгаралы деп биз эшикке чыгып турдук. Кайра чакырып алып туруп, прокурордун талабы канааттандырылып, срок давности восстановить этилсин, сот деп өкүм чыгарып атат. Мен музейди жок кылыш үчүн. Жок кыла тургандай. Ошого биринчи кадамды жасап атат. Анан мен таң калып, ушинтип бала бакпай эле койсоңор болмогон экен дедим да, чыгып кеткан. Ушунчалык капа болдум. Убактыбыз аз болуп баратат. Прокуратура текшердиби? Өйдөрөк прокуратура. Биз областтык прокуратурага бердик. Бирок областтык прокуратурадан мен кайрылып атам да, ушул жактан биринчи текшерүүдү али ушул фактически мени күнөөлөп атат да, Ошон үчүн кайрадан областтык тергөө бөлүмүнө бергиле деп мен жалынып жүрөм. Бербейт. Жок. Азыр эми беребиз деп атышат. Бирок берүү берген жок. Эмне үчүн мындай чечилбейт? Бир жаңсыл болбойт.
мен ушуну бир эле нерсени айтайын. Жанагы Мамажаковдун өлүмүндө дагы мен ошол жерде дагы мындайча айтканда көрүп калдым. Бул жерде да көрүп калдым. Тем более биз бул жакка президент менен башкы прокурорго Өткүрбек Жамшитовго дагы кат жаздым. Официально. 10-июль күнү 75 номер менен. Номер менен кат жаздым. Ушул жакка текшерүүгө жибериңиз. Бишкектен бирөөнө. Ооба. Ата бул жактагы коррупциядан жаман экен. Мен алым жетпей атат. Доказать эткенге. Бирөө жөнөтүңүз десем, бир бөлүм башчысынан кат барды, Баткендеги бардыгы нормально эле иштеп атат деп. Мен ошондо ойлоп калдым. Прокуратура, мисалы милициядан же башкадан бир жапа чеге турган болсок, ошону мыйзамды көзөмөлдөй турган прокуратура системасы бизде бар экен. Ал эми прокуратура системасы өз нарушение кылса, аны көзөмөлдөй турган система жок турбайбы биздин Кыргызстанда? Эч ким контролдой албайт экен аны. Жамшитов баш прокурор болгондо тазаланууну прокуратуранын өзүнөн баштайбыз деп айтты эле. Айтты беле? Ооба. Айткан эмне үчүн тазаланбай атат анда? Мен эми ушул жерде кээ бирөөлөр мына депутаттардан да сен ушунча неме обещать эткенсиң, баягы ютубтарда дагы ушу Жамшитовду күнөөкөр кылып атпайбы? Мен Жамшитов менен азыркы президенттин күнөөкөрү деп айта албайм. Булар алдан келип атат. Бул жерде булар чоң эшелондо турган адамдар, жердеги эң байкуш адамдардын ортосунда коррупция деген чоң изолятор бар экен. Прокуратура системасында дагы, президенттик аппаратта дагы. Буларга барган каттар буларга жетпейт. Алар муну кечээ жакында президенттин өзү эмелер менен, пресса менен жолугушканда ошол кайсы бир прессанын эмеси чоң алайдагы окуяны айтып, ошол ойдон карады да, мен контролдо турам. Бирок контролдо турган башка. Мисалы неме Өткүрбек Жамшитовдон контролго алышы мүмкүн. Ага ким берет информацияны? Мына айтыңызчы. Ылдыйкылар бар. Алар өздөрүн карга карган көзүн чокуйбу? Экинчи варианттан информация алган жок да ситуацияны. Биз ошон үчүн Баткенде эл көтөрүлүп кетти да. Прокурорлордун бардыгы өздөрү өлтүрүп коюп, бир байкушту түрмөгө Мамажаковду анан бир жөнөкөй бир бечаранын баласын, жалгыз баланы апарып туруп түрмөгө кагып ташташты деп Баткен эл көтөрүлдү да. Анан эми менин жай атайын дегеним, канча НТВ, 7 канал, башка баягы новости тигинде бардык жерде ушул Баткенде прокурордун өлүмү жөнүндө ютубтардан кетти. Бардык жерде кеткенде ушул жерде баягы башкы прокуратуранын полковниги менен анан Баткендеги информация берген бир аялды, уудунун адам. Экөөнүн информацияны берип атат баштан. Анан ушул экөө чогуу болгонду көргөндөр бар экен дейт. Көргөндөр кимдер алар? Кызык окуя да. Тергөө бүттү дейт. Кайсы тергөө бүттү? Күбөлөрдүн баары суралып бүттү дейт. Кайсы күбөлөр суралып бүттү? Мына суроолордун бар. Мына ошого окшогон жагдайлардын арасында абдан туура эмес. Ушул азыр биздин Жамшитовго мына ошого окшогондор баары информация берип атат да, мына мындай да деп. А башка каналдардан информация алган жок да азыр биздин Өткүрбек Жамшитов. Бул башкача айтканда, баягы силер айтып аткан Жамшитов кылбай атат деп, кыла албай жатат деп айтсак жакшы болот. Потому что ал жерге Сталинди алып келип койсодан, Гитлерди алып келип койсодан азыр жарабайт. Биз азыр бүгүнкү күндө мондой монолит болуп калганда четинин сындыра башташыбыз. Ортодогу изоляцияны. Мына ушуну мына силердин балким ушундан кийин балким биздин эмелерден көрүп калар, биздин президентибизби, башкы прокурор көрүп калса, биз ушулардын доказать этип берет элек да. Биз ушул жерде жанагы райондун эмесини обл прокуратура жасак, биз карасак болбойт. Мына безопасность боюнча берейик деп. Безопасность мага кат келиптир дагы. Ал айым таптаза сонун экен деп. Кайра кат келди мага. Бар көргөн жок, текшерген жок. Мен беттештирбей ушул жерде. Анан ошол жерде отуруп алып туруп, тиги сот безопасности. Сен ушинтип айыптап атасың, эмнени негизде айыптап атасың деп маңдай теске отуруп туруп, анын жазганын алып туруп, маңдай теске мен документтер менен отурайык, документтер мына 3 адамды отургузуп алып туруп эле ортого таштаса дайым болот да бардыгы. Анан тиякта Баткенге барбастан бири Бишкекте, бири Ошто отуруп алып туруп эле анан тигилер кат жөнөтөт, булардан карап туруп эле баары нормально турбайбы? Бекер эле баягы чалың айкырып аткан турбайбы деп эле жыйынтык чыгарып атышат да. Бул деген сөз
жанагы биз айтып аткан Мелистин эмес камалышы, жанагы Мамажак жанагы Мамажаковду өлтүрдү деген. Ал өлтүргөн жок. Таптакыр өлтүргөн. Анын аталары да, энелери да, ошонун аялы дагы эле показания берип атышат. Аларды эч ким акылга алышка болбойт да. Бул жерде, ушул жерде өлүктү тапса, биздин Өткүрбек Жамшиев. Мына ушунда прокуратуранын биринчи тазалаштын биринчи кадамы ушул жерде да. Аларды жөн эле наоборот жумуштан бошотуп койду, өзүңөрдү коргоп алгыла деп. Убакыт бүтүп калды деп атышат бизде. Менин түшүнгөнүм боюнча өйдөкү бийлик менен ылдыйкы эл ортосунда аябай чоң изолятор деп жакшатадыңыз сиз, изолятор деп. Эч нерсе тияк өтпөгөн, бияк өтпөгөн. Эмне кылам десе, ошону мына бул изолятор, коррупция менен чырмалышкан изолятор эчтеме жасатпай атат. Азыркы күндө Өткүрбек Жамшитов бизге окшогон адамдарды, жанагы ошол адвокаттарды чакырса бардыгы эле айкын болуп калмак да. Кечиресиз, убактыбыз бүтүп калыптыр, жарым саат. Рахмат сизге, дагы балким жолугуп турабыз. Сиз Бишкекке келгенде байланышып туралы. Баткендеги иштер оңолуп кетсин, музей калыбында калсын деп тилейли. Мүмкүн бийликтер бир нерсе жазайт. Бизде конокто Гыламидин Абдрахманов болду, белгилүү коомдук ишмер, Баткенде азыр пенсияда, бирок мурда ошол жакта кызматтарда, чогорку кызматтарда иштеген. Рахмат сизге. Силерге да рахмат. Саламаттыгыңыздар.